фондту жалпы молдоқ қаражаттары ушул учурдан пайдаланып силерге терең ыраазычылык билдирем. Жана биздин Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке дагы кайрылып кетем. Урматтуу Нуркожоевич, ушул учурда өзүңүз дагы Эрк партиясынын тең төрагасы Турсунбай Бакир уулу ажы дагы айтып кетти, сиз 5 убакыт намазыңыз бар экен. Ушул учурдан өзүңүз дагы жумуштан кийин соц желелер аркылуу Кыргызстандын мусулмандарына bir кайрылуу кылып кетиңиз. Ушул иштин артында сиздин атыңызга жана досуңуздун атына көөлөр жабылып атат. Буну кимдер кылып атканы билбейм. Буну бир гана эле Аллахка койдук. Бул иш менимче саясат болушу мүмкүн. Ошого урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргызстандын жарандары ушул жерге Улуттук Коопсуздук комитети алдына топтолдук жана ошолор арасында мен дагы өзүм мусулман катары. Ушул тууралуу сиз бир маек жери бир кайрылуу кылып кетиңиз. Албетте сиз сот иштерине кийлигишкен укугуңуз жок. Как мындай жаран катары кайрылып кетиңизди өтүнүп суранып кетем мен. Терең урматтоо менен Илимбек Исраилов. Туугандар, эми Дом правительствону көздөй сапар алайлы. Ошол жерде бир аз митинг өткөрөйлү. Негизги биздин максатыбыз мыйзамга каршы сөз, бийликке каршы сөз эмес. Ушул жерден дагы бир жолу эсептеп кетейин. Ушул жерде выступать эте тургандар, өзүнүн пикирин айта тургандар, бардыгы мыйзам таласында болгону өзүбүздүн суранычыбызды мамлекетке уккузабыз. Садыр Нуркожоевичке жана атуулдарыбызга Кудай таалам ушул берген муфтийибиздин сый урматын ордуна коюп, жакшыдан кайгылып үй камакка чыгарып, тергөөгө тоскоол кылбайбыз, сотко тоскоол кылбайбыз, адилеттүү сот кылып бергиле, адилеттүү тергөө кылып бергиле, ошону эле суранып келдик. Болду. Биз эч кандай саясий партияга тийишебиз жок. Болгону ушу Кыргызстандын атуулдары, жарандарыбыз, Бишкектин тургундарыбыз. Бардык мыйзам чегинде, мыйзам таласында болуш керек. Ошону талап кылабыз туугандар. Провокационный сөздөргө, провокационный эч кандай бир высказыванияларга биз жол бербейбиз. Эгер ошондой сөз айтылган болсо, ал биздин ушул жерге келген кишилердин ою эмес. Туугандар, ошон үчүн Дом правительствонун көзүнө сапар алайды. Кандай бердиңиз? Biz Kırgızstan жарандары, Бишкектин тургундары ушул жерге чыккан себебибиз биздин бир талабыбыз бар. Бир эле негизги талап. Максат Дамла Токтомушев, Максат Ажы Токтомушевга адилеттүү тергөө иши жүрүлсүн. Биринчиден. Экинчиден, аны үй камакка чыгарсын. Себеби ал бир преступник катары, же бир террорист катары, же бир кандай бир кылмышкер катары бул кишини мынтип камап койгонуна биз бардыгыбыз наразыбыз. Бүгүнкү ишерге чыккан элдин келген себеби ошол негизги немеси. Анан Садыр Нуркожоевичке кайрылуубуз бар эле. Урматтуу президент, сизди биз ишенип, сизди Кудайдан суранып алып туруп ишерге келдик эле. Сизге аябай чоң үмүтүбүз бар эле. Көптөгөн бизге көптөгөн жакшы иштер да келет, көптөгөн ийгиликтер келет деп. Бүгүнкү күндө эң биринчи башталган ушул көрүнүштөр бизге көп эле жакпай атат. Эң элдин сыймыгы болгон, элдин урматы болгон, бардыгыбызга башат болгон, бардыгыбыз ошол кишиден ээрчип артынан намаз окуган кишини ушундай кордогонуна биз каршыбыз. Урматтуу президент, бизге суранабыз сизге, сиз ушул ишти көзөмөлгө алып, бир жакшылап каратып койсоңуз, биздин ушундай суранычыбыз бар эле биринчиден. Экинчиден туугандар, биз эч кандай бу жерде бир мыйзамсыз иш, же болбосо бир кандай бир тескери бир мыйзамсыз иштерге келген жокпуз. Болгону ушул жаран катары өзүбүздүн укугубузду талап кылып келдик туугандар. Ошол эле туугандар. Эгер суроолоруңуз болсо бергиле, биз ушул жерден четтен айтып өзүбүздү тааныштыра кетели туугандар. Ошол. Максат Ажыга боштондук! 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 Боштондук!
Баштандык! Адилеттүү сот болсун, адилеттүү тергөө болсун. Биз эч кандай тоскоол кылбайбыз. Болгону Дамланын сый урматын ордуна коюп, үй камакка чыгарып, ошол жерден убактылуу барып, убактылуу сотко катышып, тергөөгө катышарына биз ушул Кыргызстан жарандары, Бишкектин жарандары кепилдик бергенге даярбыз. Даярбыз. Туугандар, бул бир кандай бир жөнөкөй киши эмес. Көчөдөн канча деген кишилер камалып кетип атат. Эч кандай бир немесиз. Ага өздөрү жооп берсин. Бирок ушундай улуу урматтуу, жакшынакай бир урматтуу бир атуулубуз болсо, бир эле Кыргызстан тааныган эмес, дүйнө жүзү мусулман дүйнө жүзү тааныган киши болсо, абройлуу киши болсо, эмне үчүн кыргыздар, эмне үчүн кыргыз мамлекети ушундай мамиле жасайт? Биз талап кылабыз ошону үй камакка чыгарып, жакшынакай мыйзам чегинде адилеттүү сот кылып карап берсин. Туурабы? Туура. Туугандар мына четинен айта тургандар болсо, четинен чыгып, жакшынакай эч кандай провокация калтырбай, мамлекетке тетир сөз сүйлөбөй, саясатка киришпей, өзүбүздүн талабыбызды айтайлы, мыйзам чегинде болсун бардыгы. Туурабы туугандар? Туура. Мына бир сөз сүйлөп коеюн. İçip çekenlerdi kamuoyu. Саламатсыздар. Буларды камой. Мен ушу кайрылууну өзүбүздүн ажообуз Нуркожоевичке неме кылам, жолдойм. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизди ишенип шайлаганбыз. Кыргызда жакшы кеп бар, жакшы сөз бар. Аалымдын жакшысы падышаны, падышанын жакшысы аалымды жактайт, аалымдын жаманы падышаны мактайт деп. Биз сизге ишенебиз. Сиз жакшысыз, сиздин ак, таза экениңизге ишенебиз. Бирок бизге ушу өзүбүздүн муфтийибизди чыгарып берип коюңузду суранабыз. Дагы интернеттен көрүп ар кандай комментарий жазып аткан кыргыз халкыма бир кайрылуум бар эле, урматтуу кыргыз элим. Көп комментарийлерди окудум. Чубак ажы ушундай камалзын, бул коррупционер деп көрбөй, билбей, айта бербейли. Урматтуу кыргызстандыктар, кимде ким чубак ажыга урматтуу кыргызстандыктар, кимде ким чубак ажыга ыйман келтирген болсо ал өлдү. Максат ажы деле Кудай эмес, чубак ажы деле Кудай эмес. Булар диндин өкүлү. Биз буларды сыйлап алалы. Чубак ажыны барктап, убагында сыйлап албадык эле. Мына турмуш алып койду. Баарыбыз бир күнү кетебиз. Баарыбыз ошол жака бир күнү бара турган жерибиз ошол. Ошондуктан ушу максат ажыбызды урматтын ордуна коюп, бардыгыбыз сыйлап алалы деген ушундай бир кайрылуу бар эле. Тууган, биз биринчиден тоскоол кылбайбыз териштирүү ишине. Буну териштирүү органдары өз иш чарасын жүргүзөт. Алар оценка берет юридически. Биз ага киришпейбиз. Биз буну бошоткула, тигини бошоткула дегенде ар кимди андай беспределге катышпайбыз. Бу жерде болгондо сыйлуу урматтуу муфтийибиздин сый урматын ордуна койсун. Мыйзам чегинде иш жүзү жүрүлсүн, следственный мероприятиялар жана тергөө жүрсүн, жана сот болсун, адилеттүү сот. Болду, ошол эле. Жана ушул жерде, ушул ак үйдө отурган, ушул бүгүнкү күндө ушул жерде биздин президентибиз болгон Садыр Нуркожоевич келип, алдыбызга бир комментарий берсин. Себеби биз ошол кишинин артынан чуркап, ошол кишинин артынан дуа кылып, ошол киши келишине сүйүнүп, ошол кишиден үмүт кылабыз. Ал бүгүнкү күндө ар бирөөбүзгө как гарант конституции, как президент таңдалган, кепилдик берип, жоопкерчиликтүү. Биз ошол кишиден талап кылган укуктуубуз. Ошол укугубузду талап кылып келдик бүгүнкү күндө. Суранабыз, келтирип бизге ушул ситуацияга комментарий берсин. Жок дегенде өзүнүн кандай бир өкүлү келтирип чыгып айтсын, ушундай ситуация ушундай болуп атат, ушундай болот. Биз кандай кылайлы? Эмне үчүн ушундай биз эч бир жоопсуз, бир дудук киши менен сүйлөшкөндөй болуп жүрө беребизби? Кандай бул ушундай? Кандай мына ушул жерде айтылып атат, буга чейин ушундай окуялар болду. Бир муфтий эмес, эки муфтийди ушундай бир жаманатты кылып иштен түшүрдү. Ошол эле сценарий менен жаман иш болуп атат. Ошол учурда, ошол мамлекет ошол кызыктар эле. Эмне биз ошол учурда, азыркы учурда ошол эле сценарийди кайталап атабыз? Эмне болуп атат бул? Кандай тыянак чыгарыш керекпиз биз? Ушул президентибизди сыйлап, урматтап, жакшынакай кылып, президент кылып, ошол кишиге ээрчип, жакшынакай бир үмүттөрүбүз болсо, кайра жаман ойго түшүш керекпиз. Кандай болуп атат бuyагы? Ошого бизге бир түшүндүрмө катары жакшынакай бир комментарий берип, жакшынакай түшүндүрмө бериппи, же бир өзүнүн ой пикирин айтсын. Биздин талабыбыз ошол бүгүнкү күндө. Туурабы туугандар? Туура. Азыркы учурда теңге берип аткан максат мисалы Дамланын үй камагына чыгышы керек. Эң негизгиси биздин талап чынбы? Үй камагына чыгышы керек. Анан тергөө иштерине биз эч кандай эме болбойбуз. Аны адистер өздөрү ба берсин, өздөрү тергесин. Siz hazır buhalter жөнүндө дагы суроо берип кеттиңиз. Аны күнөөсү болсо
биринчи уландын алдына жооп берет, экинчиси мыйзамдын алдына жооп берет. Биз баарыбыз жооп беребиз. Эгерде чындыгында эле мисалы жалпыга маалымдоо каражаттары чагылдырган маалымат чын болсо, анан эгерде чын болбосо, буну өздөрүнүн амирине койдук. Эң негизгиси биздин президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич өзү дагы ушул нерсеге мисалы президент катары же жаран катары бир оюн айтып койсун. Улуттук коопсуздук комитетинин эмеси Камча Кыдыршаевич азыр сыртта ден соолугуна байланыштуу. Алда кандайдыр бир өзүнүн ишенимдүү өкүлдөр аркылуу, жалпы маалымат каражаттары аркылуу бирөөз өзүнүн позициясын билдирип койсо жакшы болот. Менин бул жекече оюм. Бухгалтер боюнча бухгалтерде ошо муфтиятта акча жоголгон себептүү текшерип аткан учурда канча миң сомдуу долларды взятка берип аткан себептүү буну кармады да. Эгер взятка берип аткан учурда бул кармала турган болсо, мен ошол учурда да Фейсбукка жазгам, анан УКМКнын коррупцияга байланыштуу материалдар, видео, фото нерселер болсо, бул WhatsAppка жөнөткүлө деп жарыялаган. Ташиев жаңы отурганда. Ошол номерге Садыр Жапаровдун менден кызмат үчүн 200 000 доллар, балама 50 000 доллар акча предлагать этип келишти бирөөлөр деди да. Демек ошол жерде дагы бар болчу да. Бул ишчи. Ошону да кармашсын анда. Бухгалтерди кармаганда. Факт деле жок келеш ошо. Анда факт жок болсо Садыр Жапаров жалганчы болуп атабы? Мени жаман көрбөңүлөр, урматтуу Садыр Жапаровдун колдоочулары. Азыр кичте басаңдап калды мурда Садыр Жапаров. Жакта баарыбыз да Садыр Жапаровдун колдоочулары. 5-октябрда деле Бизди саясатташтырбай, темага жакын. Жок, муфтийбиз жаман көрбөңүлөр, взятка берип аткан. Анан мен айтып коеюн, общий СМИлерге туура эмес чагылдырбагыла. Как она есть айткыла. Неге дегенде ушул нерсенин көпчүлүгү башынан башталып, туура эмес нерсе ошо СМИлерден чыгып атат. Саман өрттөн десе самартка өнттөрдүн деп укмуш жаман нерселерди. Не чыкты эле СМИде? Кайсы маалымат? Кайсы маалымат чыкты эле ошо? Любой маалымат. Көпчүлүгү жок. Ар бир атын айтпай эле коеюн, бирок көпчүлүк СМИлер ошондой кылып чыгарып атат да, бул туура эмес. Анан ошол эле биздин муфтийибизге адилетсиздик эме кылып атат. Анткени биз аз эле элбиз. Ким кандай экенин жакшы билебиз. Бул жакта мисалга ал билсин, ал териштирсин деген менен ич ара байланышып эле жүрөбүз, саламдашып эле жүрөбүз. Ошол эле жогорудагылар, ошол эле ылдыйдагылар карапайым элдеречи. Ошол үчүн ким ак, ким кара экенин жакшы эле билебиз. А бул түп-түз эле каралуу болуп атат. Ошого биз жол бербейбиз. И ушунун баары жөн эле бир бирөөнү актап ийели деп эле чыккан жокпуз. Адилеттүүлүк үчүн чыгып атабыз. Ошого иншалла адилеттүүлүк болсун. Садыр Жапаровго үмүтүбүз чоң болчу, үмүтүбүз акталсын. Кече ошол эле 5-октябрда ушул эле жаштар жүргөн ушул жакта. Ушулар эле кыйкырып, ушулар эле жаракат алып жүргөн. А келип туруп бүгүн кайра биз бул жерде кайра адилеттүүлүк тилеп турганыбыз бул туура эмес. Туура эмес. 5-октябрда бир адамдын Садыр үчүн эмес, биз өлкөнүн келечеги үчүн ишегенибиз бир гана эле Жапаров Садыр Нуркожоевич болгон. Азыр деле мисалга биз бул жакта деле кандай эме эч нерсеге коркпой эле чыгып атабыз. Неге анткени биз айта турган сөзүбүз бар. Унчукпай жатып алып үйдө комментарий жазып отурганга биздин дитибиз жарабайт. Кечинде ушул маалыматты окуганда мындай уйкум келген жок. Бул жакта баарынын эле уйкусу келген жок. Туура эмес да бул. Ишо ал жөн эле бир көчөдөгү бирөө эмес барып туруп камап койгудай. Бул 90% же 90%дан көбүрөөк мусулман элинин муфтийи. Ага суйурмат болуш керек. Же бир биз Россияда болсок, башка жерде болсок, аларга ошондой мамиле кылса болот. А бул мусулман өлкөсү болуп атат. Андай туура эмес. Бул не только Бишкек эле эмес, чет область боюнча бүт максат дамыланы колдойбуз. Нарыраак жылайлы, бу жерде проходду жаппайлы. Кирип чыккандар тоскоол, анан муну артта тротуар жабылып калбасын, ичинен нары бери эл өткөн болсо, тоскоол болбойт. Машиналарды алып койгойбу. Анан биз чыгарып Биякта кирип чыкса допойбуз. ошол үчүн максат дамыла акталмайын, биз бул жактан эч жака кетпейбиз, и көбөйө беребиз. Биринчи үй камагына чыгарсын, үй камагына. Болуп бүтүн тушап бир тур эле камап неме кылган бул акыйкатсыздык, мына бул тандалма тергөө деп билем. Кече эле башка иштер менен жүргөн ошол эле комитет үй камагына чыгардыңыздар го. Үй камагына чыгардыңыздар. Муфтий дагы дебейм, Кыргызстандын жараны максат Токтомишевке карата болгон иш-аракеттер бул менимче башкача. Үй камагына чыксын, менин жарандык оюм мүмкүн адашкандырмын, үй камагына чыгышы керек. Күнөөсү барбы жокпу деп. Күнөөсү барбы жок экенин аны тергөө аныктасын, сот аныктасын. Мен азыр көз ачыктык кылбайын. Күнөөсү болсо жазасын мыйзам чегинде тартсын. Бирок
мынандай таризде эмес. Барып прозрачный болуш керек да. Эч жака качпайт, алып чыгып үйүнө барып келип, как обычно башка эле тергөө болуп аткандай эле бардыгына эле ошол эле неме каралсын. Үй камак. Эгерде Үй камак. үй камагына чейин дагы, үй камагына дагы туура келбесе керек, негизи мындай карап көргөндө. Туура. Эгерде тагылган айып жөндөмү чыкпай атпайбы, ачыгы чыкпай атат. Тагылган айыптын иизи чыкпай атат. Мындай болуптур, андай болуптур. Предположение болот атат. Просто эгерде жөн эле оруну керек болсо, орунду бошотуп кой деп эле айтсын да биз. Өзү эле кетмек, ал жакка жабышып отурган жок. Алымдар кеңеши өзү суранып отургузган адам. Тура. 6 жыл эмес, 6 жыл. Мына 6 жыл, 7 жылга кетип атат башкарып атканначы. 6 жыл эмес, 6 ай отуруштун дагы өзү бир чоң эмгек. 6 күн башкарып көрсүнчү. Эң чулгандуу, эң көйгөйлүү багыт деп эсептесек болот. Бул дин багытынчы. Өзүңүздөр билесиздер, дүйнө жүзүндө ошол антитерроризм, наркы берки деп ошо террористтерге өтө бир серьезный карай турган иш да бул. 6 күн муфти болуп отуруш кыйын. 6 жыл эмес, 6 ай дейин, 6 ай. Ошого бир туугандар бир адилеттүү көз караш менен карайлы. Беки жөндөн жөн эле мындай эле жөнөкөй жарандардын жинине тийип, башка кылып, анан кийин соц тармактарга кирип алып туруп ар кандай комментарийлер жазып атат. Ошол ар бир жазган комментарийибизге Алланын алдына барганда зарра дейт да. Кичинекей кыпындай нерсеге да жооп беребиз биз. Дамыла эгерде кылып бир нерсе кандайдыр бир коррупционный же болбосо бир мыйзамга каршы келе турган жумуштарды жасаган болсо, Алла Тааланын алдында да жооп берет, бул жакта да жооп берет. Биз туугандар, ошого биз суранабыз, бардыгына суранабыз. Кандай эле биз мынол өлкөгө, Кыргыз өлкөсүнө адилеттүүлүк орношун деп ошондо чыгып митингге катышкан болсо, максат Дамылага биз дагы ошондой эле чыгып туруп акыйкаттуулукту талап кылып, биз өзүбүздүн укугубузду талап кылып атабыз. Дүйнөгө шерменде болбойлу. Жетишет эми Кыргызстан ушунчалык болгону. Тура.